Саламатсыздарбы урматтуу достор тобундагы менин эжекелерим Айчүрек эже, Жайнагүл эже, Салим эже, Нуриз эже, ушу баарыңыздарга Алла Таала ден соолук берсин, өмүр берсин. Достор тобун мен өтө жакшы көрөм, сыйлайм ар бириңиздерди, кадырлайм. Кудай буйрса колубуздан келишинче сиздер менен бизди тааныштырып койгон Гүлбе эжекемдин арбагы ыраазы болсун. Мен ал кишинин ушул терең ушунчалык биздин фондко өтө көп чоң салымын кошуп, сиздер менен биргеликте тааныштырып коюп, жана башка көптөгөн ушул жакшылыктарга бирге себепкер болгонго аракет кылган эжекем. Өмүр деген, тагдыр деген ушундай экен. Ошон үчүн ал эжекемди мен ар дайым эстебей кое албайм. Жаткан жери жайлуу болсун, ушул ыйык жайда туруп дагы көп ушул дуа кылып, Куран окуп, ушул колуман келсе канчалаган жакындарымдын баарысына багыштап Куран окууну аракет кылып атам. Кудай кабыл кылсын. Баарыңыздарга достор тобунда эжекелерим Кудай берген аманатын кечинен алып, жашоо өмүрүңүздөр татыктуу болушлугун насип кылсын жараткан. Көптөгөн соопчулук иштерден кур калбай, дайыма аракет кылып, дайыма катышып келесиздер. Бекем ден соолук, амандык берсин. Ошон үчүн пайгамбарыбыз дагы алган колдон берген кол артык деген. Берген колдодон болуңуздар ар дайым. Кудай буйрса. Анан баарыңыздарга бекем ден соолук, амандык. Достор тобундагы ар бир эжекеме ушул ыйык Мадина шаарындагы Харам мечитине, мына ушул пайгамбарыбыздын мечитине салам жолдойм. Аллах сиздерден ыраазы болгон болсун. Кудай ыйман, жүрөктөрүңүзгө ыйман жана тынчтык берген болсун.